Ошол түнү кайрадан күн бүркөлүп, шамал жүрдү. Кымкарлар кар жаап келди. Таң эрте жердин бети кыламык болуп калыптыр. Түнү бою төрт аягы менен тик туруп чыккан. Койлордун үстү да апапак. Койлор эми жатканды койду. Тыгылышып, бири-бирине сүйөнүп, дүйнө кайдыгер көздөрү өлүмсүк тартып тура беришет. Жут создугуп, жаз кечиккенде ушундай болоор белем. Кашардын ичи суук. Төбөдөгү жамгыр эзип кеткен оюктардан түшкөн кымкар кар фонардын жарыгында уюлгуп келип, калчылдап турган кой менен козунун жонуна конот. Танабай болсо согуш өткөн талаадан өлүк жыйнаган көрчү аскерлердин солдатындай болуп, койлорду аралап, тыным албай басып жүрөт. Бир кезде ал орой чукул ачууга жүрөгү муздап, эти өлүп, зарналаган ачуу ыза томпойгон дүлөй көккө айланган. Эмне үчүн мындай болуп кеттик? Ушунун баарына ким күнөөлүү? Танабай ойлой ой түбүнө жете албай чарчайт. Баарынан көңүлү калгансып, акырындап муздак кайдыгерлик бүт оюн, дилин каптап чыгат. Ишке да көңүлү чаппайт, башы зыңылдап ооруйт, кирпиги салмактанып, уйку жетелейт. Тиги сакманчы келин да карайлап дубалга сүйөнүп турат. Канталаган көздөрү кайта жумулса, ачайын дейт байкуш, бирок тырп этер алы калбаган неме. Акыры дубалдан жылбышып түбүнө отурду да, чекесин тизесине коюп уктап кетти. Танабай аны көрүп турду, бирок ойготкон жок. Өзү да дубалга жөлөнүп, чымыраган тизелери бүгүлүп, акырын чөгүп баратты. Зилдей кара таш болуп, ыйыгынан баскан уйкуга туруштук бере албады. Алдан эме күрс кулап, бирөө чыңыргандай болду. Танабай ойгонуп кетти. Үрүккөн койлор аны каптап кете жаздады. Эмне болуп кеткенине түшүнө албай, ордудан атып турду. Таң сүрүп калган экен. Танабай кокуй, деп онтоп жатты аялы. Сакмалчылар жүгүрүп жетти. Артынан Танабай да жетти. Көрсө, бастырманын бир устун угулап басып калыптыр. Устундун бир учу эзилген дубалдан тайып, үстүндөгү чирикти көтөрө албай кулап түшкөн тура. Танабайдын уйкусу чайыттай ачылды. Жайдар, деп бир бакырып алды да, устун астына ийинин тосо коюп жулка көтөрдү. Жайдарды сүйөп чыгышты. Ал онтолоп, калган аялдар кокуйлап, тегеректеп алышкан. Танабай аларды түртүп кирип келди да, аялынын купайкесинин астына колун салып тинте сыйпалады. Эмне болду? Каериң? Белим, ой белим. Катуу тийдиби? Кана? Ал плашын чечип жая салды. Жайдарды жаткырып, көтөрүп кетишти. Чатырга алып барып, сөөк саагын дагы сыйпалап көрдү. Сыртынан сынык билинбейт, бирок катуу мертинип калды окшойт, козголо албайт. Жайдар ыйлап жиберди. Эми кантесиңер? Ушундай кыйын кезде жатып каламбы? Эми кантесиңер? О Кудай, деди ичинен Танабай. Тирүү калганыңа сүйүнсөңчү. Муну кара, жумушу курусунчу. Өзүң аман соо болсоң болду байкушум. Жайдардын чекесин сылады. Бул эмне дегениң? Ыйлаба Жайдар. Сен туруп кетсең болгону, калган тирликти койчу, эптеп бүтөөр. Адамдын жашоосундагы кыйынчылыктар адамдын акылына сыйбай. Эмне үчүн мен кыйналып жатам? Мен жашоомдо жаманчылык кылбайм, жакшыны баалайм, кыянаттык кылбайм, туура эместикке барбайм. Эмне үчүн менин жашоом оор? Эмне үчүн мен азап тартам? Эмне үчүн мен каалаганыма жетпейм? Эмне үчүн менин ишим оңунан болбой жатат? Эмне үчүн менин убарам көп? Кайсы күнөөм үчүн деген суроолоруна жооп таппаса, анда адамдын көтөрчү жүгү, айтчу сөзү, кылчу иши, мээнет берчү жери башка.
же болбосо ал адамдын өзүнүн таасирин берип кеткен, туура эмес ишти кылып кеткен, жашоосунда адашкан же кыянаттык кылган, бирөөнүн же топтун убалына калган, туура эмес ойдо турган, жек жааты, атадан урпак өткөн, энеден кыздарга өткөн оор жүгү бар. Ошонун кесепетинен адамдын турмушунда кыйынчылыктар болот. Ал кыйынчылык жасалган туура эместиктин өзөгүнө жараша болот. Андан кутулуу үчүн адамдын көп тери, көз жашы, мээнети, изденүүсү талап кылынат. Бул бир эле муун менен чектелбестен 5-6 муунга чейин кетип калышы мүмкүн. Өтө сейрек учурда мындан да көп муун камтылып калышы мүмкүн. Андан адам кантип арылат? Бул үчүн эмне талап, эмнеге басым кылганы оң? Эң биринчи аталардын адашуусу болгонун аныктаганы оң. Эмне кайсы жактан туура эмес болгонун иликтегени оң. Ошол туура эместик экенин көңүлүнө алып, ага макул болуп, аны жасаган адам үчүн Кудайдан кечирим сурап, аны агарткан оң. Кудайдан кечирим сураганда анын күнөөсүн толук түшүнүп, жан дүйнөсүнүн бүт күчү менен кечирим сураганы оң. Эгер жан дүйнөсү толук козголуп кечирим суралбаса, ал жүк кетпей калышы да мүмкүн. Кечирим сураганда өзүнүн жашоосу оңолуш үчүн үстүртөн кечирим суралса, ал жүк кетпейт. Себеби күнөөкөр болгон адамды агартпастан өзүнө жеңилдик сурап жатканы тилек тукумга келген жүктү жойбойт. Ошондон улам басымды тиленген адам жасалган күнөөнү кечир дегенге койгону оң. Көп адам жашоосунда күнөө кылып, анын кесепетин билбестен улам-улам күнөөгө күнөө кошуп, тукумуна чоң жүк тартуулай берет. Күнөө кылган адамдардын тукуму аталарынын жүгүн тартып, жашоосунда көп кыйынчылыктарга малынып, бактысыз тукумга айланат.